Учурда биз Чүй районунун Бурана айыл өкмөтүнүн алга айылында турган кезибиз. Өзүңүздөр көрүп жаткандай Кулпунай быйыл биринчи жемишин берип жаткан учуру. Азыр биз турган жер бул менчик жер болуп алынган, аянты болсо 4,5 гектарды түзмөкчү. Кулпунайлар Кыргызстандан тышкары башка мамлекеттерге дагы экспорттолуп чыгат. Ал эми Кыргызстандан бир гана Коликовский татуулар чыгаруучу жерге гана жөнөтүлөт. Баштаймынбы? Аталган жайда коммерциялык сорттогу кулпунайлар Россия жана башка коңшу өлкөлөргө тышкы рынокко экспорттолуп чыгарылат. Бул жерде 4,5 гектар бар. 4,5 клубника, бардыгы коммерческий сорттор. Коммерческий сорт деген бул экспортко ориентированный сорттор да, экспортко чыгууга ошого лайыктап ошол сортторду атайын тандагам. 8 сорт бар. Ар бир сорттун өзүнүн эмеси бар. Быша турган убагы, гүлдөй турган убагы. Ошо жалпысы эми апрелден баштап, апрелдин 15-нен баштап ошо кеч күзгө чейин, карга чейин бере турган эме сорттор. Кезинде сатканга свежий потребление ошонун ар бир өзүнүн эмеси бар. Бул канча урожай берет? Биякта 8 сорт мына азыр 15 апрелде берип баштады урожайды. Ошо менен кар жааганга чейин берет кийинки сорт. Жалпысынан 8 түрлүү сорттогу кулпунайлар өстүрүлөт. Алардын ичинде 1 ай гана түшүн бергендер жана апрель айынан баштап кеч күзгө чейин мөмөсүн байлагандар да бар. Мисалы, Митянова жаңы немец селекциясындагы сорту атайын жергиликтүү аймактарга жөнөтүлөт. Ал эми капель сорту катуу болот да, тоңдурууга жана алыс жолго чыдамдуу. Андан тышкары Мальвина, Альбион, Анандес жана башка сорттор дагы кездешет. Кулпунай өсүрүлүүчү жайдын ээси Исмаилов Кубанычбек ишкер бир гана экономикага пайда алып келбестен алга айылына коңшу жайгашкан 4 айылдын элин жумуш менен камсыз кылып келүүдө. Даярдаган Бегмай Марсовна.